Туугандар, ассаламу алейкум. Өзүңүздүн райондон көп алыстабай эле Могул метро окружнаяда Мирсейиттин автосервиси бар туугандар. Азыр сиздерге барып автосервисин бир сыра көргөзө кетейин. Кандай жумуштарды кылат, канчадан кылат, ошол жөнүндө биз сиздерге видеонун башында кыска нуска толук жеткиргени аракет кылам туугандар. Лаборатория Мерседес деген жер бар экен туугандар. Мынакей могул жакта окшойт. Ушул жакка келесиздер, азыр Мирсейитке чалабыз буюрса. Так, мынакей туугандар, Мирсейиттин столусуна келип калдым. Биринчи обклейкасынан баштасам, бул жакта обклейка, полировка, тонировка, кыскасы подтакси пленкалардын бүт баарын кылат экен туугандар. Бронь пленкалар, кыскасы бул жери обклейка экен. Бул жагы сервистин ичи туугандар. Экиподъемник экен. Бул жакта шиномонтаж, замена масла, ходовой часть, мотор. Кыскасы коробкадан башкасы бул жерде бүт баарын кылат экен. Эң жакшы электриктер ушул жерде дейт туугандар. Кылган ишибизге гарантия дейт. Азыр могул машиненин дагы электрикасын бир нерсе кылып атат экен туугандар. Мынакей сиздер каалаган бүт майлары бар. Сервистин ичин көрдүңүздөр. Кеңири 3-4 машина батат туугандар. Бүт условиясы бар экен, өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Бул жагына чыгып азыр зал ожиданиясын көргөзөйүн. Канчалык деңгээлде жакшы условиясы бар. Так, зал ожиданиясына чыгаарда бул жакта склад бар экен туугандар. Биздин таксисттерге керектүү эң ходовой запчастардын почти что бүт баары бар дейт. Ходовой, нар жак, бер жак, жанагындай керектүү запчастардын бүт бардыгы эле бар дейт туугандар. Могул машинени көтөрүп коюптур. Несин кылып атат? Болду, азыр ал жагында көргөзөбүз. Зал ожиданиясы бул жагында экен туугандар. Намазканабыз да бар дейт. Бул жагы зал ожидания экен. Ва алейкум ассалам. Жакшыбы? Бул жагы зал ожидания экен да? Чай, кофе бүт баары бар. Жакшы, жакшы. Мынакей туугандар. Кеттик анда. Мирсейиттин столусун көрдүңүздөр. Условияларын көрдүңүздөр. Дагы толук маалыматты ошол көрсөтүлгөн номерлерге чалып, сурап биле бересиңер туугандар. Кеттик анда. Так, мынакей туугандар, сервисти тартып келдик. Так, астыда болуп аткан жаңылыктарга токтолсок туугандар. Өткөндө мен сиздерге айтып аткан Вито боюнча өзүңүздөргө айткам, колдон келишинче суббота, воскресенье күнү иштеген аракет кылам деп туугандар. Вито айдап жүргөн бала дагы бир жума узартып иштеп турайын деп туугандар, ошол бойдон Вито дагы келбей калды. Буйруса бул проект, буйруса планда, кийинки жумадан буйруса тапшырам дептир. Тапшырса эле буйруса 2 күн алып катайт этип минивенди сөзсүз түрдө сиздерге көрсөтөм туугандар. 2 күн сыркоолоп калып, бул 3 күн болуп калды, почти грипп болуп ооруп, тамактарым ооруп 2-3 күндөн бери ишке чыга албай туугандар, кичине неме болуп калдым. Кыйналып калдым кичине. Буйруса аз баары жакшы, тамагым ооругандары кетип, буйруса бүгүн кичине иш кылып, нар жак бер жак кылып көргөзөм. Анан кийин дагы мен айтайын деп аттым эле. Ошол туугандар. Анан кийин жанагындай силерде болуп турабы, кээде жана бир нерсени алгыңар келип, бир нерсени көрүп калганда ошону интернеттен карап, уктай албай, түнү менен интернеттен чукуп обзорлорун көрүп, ошондой ситуация болобу туугандар. Ошо мен грипп менен оорубай эле көрсөм, мен дагы ошентип бир нерсе менен ооруп атканго деп калдым өзүмчү. Эми жанагы жаман көрбөгүлө, Нургазы эмне крышаң кетип калган, аяк буяк депчи. Мен дагы оорудум да, мен дагы жанагындай инсан экен, мен дагы iPhone'ун сааты менен ооруп тургандар. Apple Watch мененчи. 15 күн болуп калды, ушуну алгым келип эле көптөн бери ушуга жете албай жүргөм. Наконец-то алдым, аз камераны мынакка катырайынчы. Тезирээк отурайык, ишибай. Так, мынакей камераны катырдым, кичине ылдыйраак. Вроде нормально го дейт. Так, баасына келсек, туугандар, баасын көрсөтсөм, мен Нургазы эмне крышаң кетип калганбы дешиңер деле мүмкүн. Бирок быйылкы жылдын эсебинен чисто для себя ала турган нерсем ушул эле болду. 44.990 рубль болду туугандар. Apple Watch 8. Чын, эми кошулам силерге, кымбат, но вещи ошого менче стоит дейм да, чисто андай для себя. Мен бирок бир алган нерсемди көпкө көтөрөм. iPhone деле былтыр алдымбы? Уже канча болду? iPhone наушниги менен алгам. 90 миңге ошол бойдо нормально. Пока что эч нерсе болбойт. Так. Вроде кара цветин алдым. Так, ремешол экен могул. Так, могул коробкада экен. Могул ремешол экен. Могул сааттын өзү экен туугандар. Сааттын өзү. Кана
традиционный моундан жерде наклейкасы бар. Наклейкасынан жыртабыз. Эки бетинен тең. Да-да-да-да. Ну-ка, давай быстрее. Так, içinde вроде коробкасы эле турбайбы бунун. Так, бул брошюралар экен. Жанагындай ичиндеги чок как интересный нечего. Наушниктин провод экен, бирок немеси жок экен. Ёлки, моңча саатты килейге могул немеге салат экен да коробкага. 45 мм ойлогун алдым. Мен вроде колум чоң. 40 мм ойлогу мага кыйла кичине болот экен, поэтому 45-ни алдым. Мондай коробка чехулдурат экен, өзүнчө необычный. Буну жыртайынбы, эмне кылайын? Жүз бир жака чыгабы? Бир жака сүрүлүп чыгат окшойт. Бунусун салып коюш керек экен. Жакшы нерсе экен бул. Өтө жакшы экен. Мына кетигандар. Момундай көрүнөт. Саат вообще бомба. Кара цветин алдым. Мен өз кара нерселерди жакшы көрөм. Кара машина, кара саат дегендей. Каягынан ачылат болду экен. Бунун да наклейкасы бар экен, тазагасы. Ёлки зеленый. Ремешогунун да наклейкасы бар экен. Так. Мусор болуп кетти. Так, көп убактыңа дабы тарс-тарс көргөзөйүн. Чок как просто эми интересно да, эми жана неме кызыгып жүргөндөргө болсо көрсөтөйүн дейм да. Так, мактаныш, сактаныш эмес, просто жаңылык да силергечи. Жана тип деле. Бул момунда бир кабат болуп бунусу чыгат экен. Ёлки, кагаз эле көп турбайбы? Бул бир машина мусор чыгат го, бир эле саатынан. Так, могу ремешогу тугандар, кара. Бул кандай чыгат эми? Жыртайынбы? Монда таптатып, все. Пленкаларын убираем. Так, полностью убираем. Ол жағынан салынса керек эле. Тура эле тактым, ушундай болобу? Мен бир болсо туура эмес тагып койдум окшойт. Болгон, мына жакта кнопкасы бар экен да. Ёлки. Так. Тетир тагып атат окшойт. Мына кен мындай да. Же биягынан ба? Всё, биягынан кирет турбайбы, всё. Ёлки, бирок 45 кыйла эле чоң экен. Жандырып көрөлүчү, болбосо бул кантип жандырышты эле билбейм мен, короче. iPhone. Сразу подключать этебиз, сразу тагабыз, мына жак бер жак кылабыз. Анан кийин ишке кетебиз. Так, керек бунусуна кичине демирак экен. Не, базар жок, саат. Так, бунусуна кичине демирак экен. Мунусуна сон турат экен. Так, мына кетигандар. Вроде кичине чоңурактай, бирок эми менин колум деле чоң да. Батарейкасы, короче, неме окшойт, отуруп калган окшойт турганда. Ошондой кыскасы көп сөздү угуп эле коеюн эми. Бир эле саат, 1 саат көргөздүн гомурга аз деп неме кылып койгонда. Всё. Саатты тактык, азыр барып. Могу машинеге сая турган зарядчиктерин алам. Чек анымынларын сохранять этип салып коеюн турганда. Кет дегенде. Так, турганда заряднигин көргөзүп коебуз. Зарядник мондай экен. Бул менен телефонду заряд ала албай, билбейм, бул менен албаса керек. Телефонду башка болуш керек. Саатты полностью настройкаладым. Машинени полностью жуудуруп тазалаттырдым. Домой басып кетти. Машинени полностью жууп тазалаттырып, заправкага алып, курсак тойгузуп чыктым, жамгыр жаап чыкты, коэффициент жанып чыкты тургандар. 4 балл пробка болуп атат. Деревня Жуково дейт, биринчи заказ эле кечкиге буйруса. Өткөндө 6000ге дворник албадым беле, машиненин майын алмаштырганда.
Бирок действительно жакшы арчыйт экен. Бир басканда эле как будто тряпка менен арчып өтүп кеткендей эле көрдүңөрбү? Жанагындай. Ни капля, ни развод калбайт экен да. Бир арчыганда эле как будто айнектагы жоктой ощущение кылып коет экен. Эми акчасы бирок действительно кымбат да, эми 6000 деген доллар экен, не дейт. Бирок оригинал экен, эмне кылайын? Башка жок экен. Башка жокпу десем жок дейт. Кое бер дедим. Дагы бир неме болсо алабыз да. Бирок базар жок, акчасына жараша экен. Так, починди алып келдим буюрса. Деревня Жуково деп Рублевканын үстүнө өттүр. Рублевкада экен почти завершить 48 минутта келдим. Бuyakta связь жакшы тартпайбы, эмне эле. Кайда болуп кетсем экен башымда. 1904 рубльге бериптир. Биринчи заказды. Жаңылыктарды угуп атасыңарбы? Укмуштай эле жаңылыктарды айтып эле чалып эле Нургазы андай болуп атат, мындай болуп атат го. Бизнестегилер бүт бардыгы жолтой болуп такси болот экен го дейт. Эгерде кылыш керек болсо кылабыз, анын несі бар. Бизге бизнес болсо болду да, хоть желтый, хоть белый, какая разница, бизнес атыбыз болду да. Просто эми клиенттер көнбөй коёбу деп атпаймынбы? Орустар кара менен жүрүп көнүп калышкан. Пройдите проверка личности дейт. Анан кийин жанагы справка несудимости боюнча туугандар дагы эле жакшы неме боло элек. Каяктан алып атышат, эмне кылып атышат, точно белгилүү боло элек. Эгерде мындай бир оңоюраак жолу болуп калса, сөзсүз түрдө видеодон айтам туугандар. Мен өзүм дагы элекмин. Уже алгандар алып, справкаларды таксопаркка бериш керек дейби. Вроде таксопаркка бериш керек деп жазылып турат, эч кандай фотоконтроль же башка нерсе сураган жок ал боюнча туугандар. Ушундай. Здравствуйте. Клубничная улица, да? 68. Музыку будете слышать? Хорошо. Так, туугандар, экинчи заказды алып келдим. Деревня Крокшина деп 2121 рубльге алып келдим. 21 минутта алып келдим. Заказды. Жамгыр жестко жаап атат. Мындай жаган каттуу жамгырда хоть 50 миңге алган дворнигиңде эле жардам бербей калат экен. Могу Мерстин ремени туугандар көрүнүп атабы? Машина сууга тайгаланып же музга тайгаланып көт ойногондо кадимкидей аркага тартат турбайбы? Монтип автоматически аркага тартып кармап калат экен. Бүт бар жогу даже мындай придумано да, до мелочи да, мындай айтканда. Кичине ойноп кетип, тарс менен аркага тартып калат экен. Чтобы жанагы лишний удар болуп же эмне болгондо рульду сүзүп же мындай адам лобой сидениядан көтөрүлүп кетпесин депчи. Укмуш жанагында немелер кетип атат го, военный техникаларда, Минск шоссе менен ушундай айтканда шаарга эле барып иштейинчи, шосселер, МКАДтар өтө опасный болуп калат. Суу көбөйнөчү. Машина ойноп кетип атат кадимкидей эле. Yok, апокалипсис болуп кетти го. Асфальтта жарым карыш суу жүрөт го. Yok, просто Oh my god, болду го. Давай таптай. Не деген жамгыр. Оны мотоциклченде кетип атканын карап турган. Ай, елки. Adamlar машинада doğru кетип, мотоцикл минип атып, видрет. Айда. Бетер каскасынан эчтекеси көрүнбөй эле кетип атат. Ой, елки. Жамгырды карап, ой. Анасага жамгыр эле. Масло акырды да onu башкарат. Yok, вообще эч нерсе көрүнбөй калды. Двор иштемелек.
Çirkin koeffitsiyentni qarab qo'yadi, koeffitsiyent. Yo'lki жаңы жыл келdi, жаш балбан болып кетті ғой. Клиентime келіп қалмады. Химкеге заказ берді, домой жағып кетіп отыр менен коэффициент менен. 2000-ге барсам керек азыр. Так, туғандар. 3-ші заказды алып келдім. Ровно жарым саатта келдім. Завершить 2359 рубль болды туғандар. Центрде жаңбыр құйып атады, Химкеде келсең бар жоқ құп-құруқ, даже бір тамчы да жауып отыр. Kaça kilometre mesela разница bir? Разница bir 20 kilometre de aşıp varsa. Sentreden beri Himki'ye geçeyinç. Qarasаңыз bir tamçı жаңбыр жоқ. Шереметовға вовремя барып қалдым на Черкен. 25 минутта келдім. Какой-то bir гостиницаға алып келдім. 1888 рубльге келдім. Жанды, заказды берді, барып эле қайттым тем более. Мен ушу кеч киргенде дагы мурдуларым бүтүп, үндөрүм башкача болуп. Кыйналып калып атам да. Ночью. Ладно, нәрсе кылып таң иштеп турайын. Кыйналсам да, кысталсам да иштейин эми. 3-4 күндөн бери үйдө жаттым. Не, шеф, сами. Подожди, сидишь. Ты зачем туда сядь? Нет. Ладно, я с той стороны сяду. Да. Нормально. Потерялась в сутках. Потерялась. Там сигарет, наверное, у вас упал. Нет. Айкс. Нет? А, да. Все нашли. Всё. Спасибо До свидания. большое. До свидания. Руки держать. Здравствуйте. Так, улица Моисеева, да? Да. 12. Fik bilderler bende. Ha? Aşağı. Var yani var. Benim yüzüğüm onlardan gidiyor şey. Onun hatta basa ya. Ben mari karana diyan ko. De. O bir huwa yani ne? Ya o giyende bugün bu kuranı da ba? İnda an inda dar. Ой, Жиминин көз жаш болуп кетти го бияга. 22 минутта келдим, 1155 рубль. Корктум мен, булар урушуп атабы, эмне болуп атат деп. Жолку саатта 2:30 болуп кетти го. Могу чочколордун кылганын карабайсыңарбы, ёлки. Жана бир кыз менен бир бала чыгып, музыка угуп кетип атканда. Эмне эле аңырайтып эле айнекти ачып алып атат десе, көрсө кускан экен да машинанын ишти. Полностью шалтактат. Жана музыка даңкылдап кетип атса укпаппын да, ёлки, ёп, твою душу. Дагы жакшы ичине куспапты эми. Өлтүрүптү да бар жок машина. Ёбаны в рот, чочколор эмне кылыш керек билбейм да. Мектепте мойка сабап чайкап албасам, могу 1,5 көрсө экен көңүл айланып. Кээде ушу заказдарда кычайт да. Күтүп отурдум, 1,5 саат отурдум, 1 саат отурдум. Жылып МКТка жетейин дегенде кайра аркаңан берет го.
5 kilometrden 9 minutda yol. Kutuzovskiy prospekti. 30 kilometr 36 minutda. Alып ала берейин эми аны. Жөн кеткенде эмне? Азыр ошо индустарды алып барган үйдүн жанынан берип тур ёлки. 1 саат ашык отурдум окшойт, ошо заказ күтүмүш. Аяқы бар бухайып, ай ёлки. Ну ничего страшного, чем пустой кеткичи Кутузовский болсо да ала кетсем. Так, гостиница Украинага келип калдым. Балконун алып чыгып таштадым. Жарым саатта келдим, 1563 рубль. Аңатып келди, саат 5. Үйгө зорго жетип келдим. Бүгүнчө да жатып турсам болмок экен. Ладно эми. Эптеп где-то bir 10 000 тегерегине иштеп келдим. Канча саатта? Кече-кечинде канчада бир 9-10 баштадым окшойт дейм да иште. Где-то bir 9 сааттарда иштеп келдим да туугандар. Саат 6 үйгө зорго жетип келдим. Муудларым бырыктап, шырыктап кайра эле Kanjor urup koydu okşoydu kayırıyla geçki kanjor çağıp жүрүп atıp. Al çünkü gelip kaldım. Şunday tovanlar. Kança поездка oldu, kança oldu şurada. Bir karap koyun 12'den keyin 5 поездок boluptur. Так. 9 поездок boluptur, 9 поездок. Короче, şol 9,5 mingde yakçı oldu tovanlar. Şunday. Bugün hem mankalan bugün ırda ayla koyun. Bir жақсы olup ketkende daha bir жақсыларды da berem tovanlar. Şunday. İyilik barыңızlarga hem videoda görüşürüz tovanlar. Alım get başım orup çılağay kaldım.